Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Садыр Жапаров, Орусия менен соода жүгүртүүнү 5 миллиард долларга жеткирүү керек. Бүгүн 12 октябрда президент Садыр Жапаров менен Кыргызстанга расмий иш сапар менен келген Орусиянын президенти Владимир Путин биргелешкен документтерге кол коюу аземине катышты. Иш-чарада эки өлкөнүн бир нече министрлигинин өкүлдөрү тиешелүү документтерге кол коюшту. Андан соң эки өлкө башчылары сөз сүйлөп, Садыр Жапаров эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн 5 миллиард долларга чейин көтөрүү керектигин айтты. Москва менен Бишкек жакын арада соода жүгүртүүнү 2022 жылдагы 3,5 миллиард доллардан 5 миллиард долларга чейин көтөрүшү керек деди Жапаров. Ошондой эле өлкө башчы Эйп алкагындагы кыргыз-орус өз ара аракеттенүүсү өзгөчө актуалдуу экенин билдирди. Биз интеграциялык процесстерди мындан ары тереңдетүү үчүн күч аракетибизди жумшайбыз деп кошумчалады өлкө башчы. Ал эми орус лидери Владимир Путин Кыргызстандын ИДПсы ээпке киргенден бери 2,3 эсеге өскөнүн, экспорттун көлөмү болсо 2 эсеге көбөйгөнүн маалымдады. Булак Супер Кежи. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга келди. Бул тууралуу бүгүн 12 октябрда министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Манас эл аралык аэропортунан Азербайжандын президенти Ильхам Алиевди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Сапардын алкагында президент Ильхам Алиев 13 октябрда Бишкек шаарында өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Быйыл Кыргызстан КМШга төрагалык кылууда. Булак Супер Кежи. Путин Россия Кыргызстандын күйүүчү майга болгон керектөөсүн камсыздайт. Россиянын президенти Владимир Путин расмий сапарынын жыйынтыгын чыгарып жатып, РФ Кыргызстанга күйүүчү май жеткирген негизги мамлекет экенин айтып, өлкөнүн бензин менен дизелге болгон керектөөсүн Россия толугу менен камсыздап келе жатканына токтолду. Былтыр 1,2 тонна күйүүчү май экспорттогонбуз, быйыл да ошончо көлөмдө жөнөтүлөт. Өзгөчө белгилеп кетейин, мунай жеңилдетилген шарт менен бажы алымы жок экспорттолот. Бул Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасирин тийгизет, деди Россия президенти. РФ лидери Россия Кыргызстанга газдаштыруу процессин илгерилетүүгө жардам бере турганын кошумчалаган. Булак Спутник Кежи. Москвада тыңчылыкка шек саналган тажик жараны 2 айга камалды. Орус баш калаасынын Лефортово райондук соту 10 октябрда тыңчылык ишине байланыштуу Тажикстандын жаранын 2 айга камакка алды. Мындай маалымат Москва сотторунун басма сөз кызматынын сайтында жарык көрдү. Азоди радиосу жазганына караганда, ал кишинин ысымы Телазода деп көрсөтүлгөн. Аны камакка алуу өтүнүчү менен Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы кайрылган, сот жабык өткөн. Тажик жаранына тагылган айыптын чоо жайы айтылган жок. Орусиялык Холод басылмасы маалымдалгандай, быйыл январь-июль айларында өлкөдө мамлекеттик чыккынчылык кылуу жана тыңчылык беренелеринин негизинде 82 иш козголгон. Кээ бир адвокаттар андай иштердин саны дагы көп болушу ыктымал дешет. Булак Азаттык. Ташкенттин туруктуу жашоочулары 3 миллиондон ашты. Ташкентте туруктуу жашаган элдин саны 1 октябрга карай 3 миллион 20 миңге жетти. Бул тууралуу Өзбекстандын статистика агенттиги билдирди. Өзбек баш калаасында жашагандардын 1,481 миллиону эркектер, 1,5 миллионун аялдар түзөт. Шаардын Алмаза районунда калк жеш отурукташкан, ал жакта 395 миң тургун бар. Статистика агенттиги белгилегендей, Борбор каланын калкы 1960 жылы 1 миллиондон, 1985 жылы 2 миллиондон ашкан. Июнь айындагы расмий статистикага ылайык, Өзбекстандын туруктуу калкы 36 миллиондон ашкан. Былтыр 1 жыл ичинде өлкө эли 753 миңге көбөйгөн. Bini Intel News басылмасы коңшу өлкөнү постсоветтик аймакта эли жаш жана динамикалык кыргакта өнүгүп бараткан өлкө деп белгилеген. Булак Азаттык.